Акча болгондо эмнеге акчаны чача беребиз негизи? Бул суроону берген киши неме деп атат да, ошо акчаны чачам дегенде акчаны туура өзүнүн максаттуу иштете албайм деген суроону берип атат окшойт да. Анткени мындай, эгер адамдын жашоого койгон максаты болсо, ошол максатка акча ошого багытталат да. Мисалы бизге айлык алдык, же болбосо бир крупный акча жөн эле бирденке болуп түшүп калды да. Бирок сенин койгон максатың болбогон учурда мындай бул буга иштелет, бул буга иштелет дегенде ал элементарно билебиз да, 100 сом бияка, 200 сом бияка экеничи. Ага деле мынчалык нерсенин кереги жок. Жана финансовый грамотность болуш керек, аны окугандан кийин жана 4-3 кутчага бөлүш керек дегенчи. Эгер сен койгон максаттарың бар болсо, жашоодо ала турган, кыла турган нерселериң бар болсо, биз максатты 1 жылдан 9 жылга чейин жазабыз. Эмне үчүн 1ден 9 жылга чейин, эмне үчүн 15 же 45 жылга жазбайбыз? 1-9 кыргызга келгенде 1деп, 3деп, 5деп, 7деп, 9деп деп тоголоп кылабыз да. Бардык нерсени ушинтип келебиз. Анан ал максат эмне деп? Мисалы максат дегенде ичим жейп алам берем деген, бул биз ушу менен жашап жүрөбүз да. Жок, андай эмес. Биз максат койсок, 5 жылдан кийин сен эмнени көрүп жатасың? 5 жылдан кийин өзүңдүн кандай өзгөрүүңдү көрүп жатасың? 5 жылдан кийин сен салып аткан үйүң кандай болот? Максатың болсо, сен нугу бар. Ал сен каалооң болгондо, сенин максатың болгондо келген акчанын да өзүн угутуп турат да. Биз эң биринчи ушу максат коюу, талдоону биринчи койушубуз керек. Андан кийин анан бардык маселе баягы бирге коесуң, статус коесуң, мындай үй дейсиң, же болбосо бизнес дейсиң, же болбосо байыр дейсиң. Бир нерсени коюп туруп, анан ошого направление коебуз, мындай багыт. Багыт койгондо анан кетет да. Бул сандардын ичинде деле акча чачкандар бар да. Акчаны жыйнагандар бар, акчаны чачкандар бар. Анан акча чачкан сандар дагы бар да, бул жердечи. Бирлер шедрый кармап кеткенде чачат деп коет. Экилер болсо мени түшүнгөн адамга деп чачат да, мени түшүнсө болду депчи. Иши кылып ар биринин өзүнүн баягы триггерит эткен точкалары бар. Ошол жерлерге болсо, мисалы 4-төрдүн өзүнүн колу ачык деп коет. 7лер болсо өзүн көрсөткүсү келет, анализдебей туруп чачып жиберет деп коет. 5тер болсо көбүнчө баягы макул болбой, ошол шартка макул болбой атып, акчасын көбүнөн чачып жиберет да. Жок, андай эмес, мындай эмес деп көбүнчө күрөшкө түшүп алат да, спорный болот вопрос. Иши кылып ар бир санга токтоло кетсек, ушинтип эле акчаны ар бир сандын өзүнүн минусовой жактары бар экен да, чачкан жактары бар. Бирок эми бул адамдын өзүнүн абалына жараша. Ошол эле 4 чачат дейбиз, бирок ошол эле 4 мүмкүн өзүнүн санаасын тууралап алгандыр мүмкүн, ошондой эле. Бирок эми бул өтө сейрек кездешип атат азыркы күндө. Анткени биздин консультацияларда, Гүлмайрам, бизге келген консультацияга келгендер, биздин интенсив курска келгендерден көрүп атабыз, көбүнчө 7лер, мисалы 7лер акчасын чачып ишип, каяка кеткенин билбей калып атышат. Эмне ошончо берип салдың элең десең, мындай ага, мисалы үчүн сен үчүн аябай чоң акча да, сен ушунча акча берип салдың, кантип берип салдың десең, эми сурады, анан бир жолу сурады, анан 2 жолу сурады, анан берип салдым дейт да. Бирок мындай 100 сом, 200 сом эмес да, ал жердечи. Ал жерде чоң акча суммаларды айтылып атат. Мындай кээде карап туруп, ошол адамды карап туруп, ичиң, жүрөгүң ооруйт да, боору ооруйсуң. Максатсыз. Өмүр бою тапканын деле берип коюшу мүмкүн экен да. Бул максатсыз десек да болот. Анан ар бир сан өзү мындай реализация болбогондо ушундай окуялар болот. Муну биздин курска келгендер өздөрү моюндарына алып атышат. Мына кече жакында биз интенсив курс аяктадык. Ошол жерден деле кыздар айтып атышат да, ушунчалык катуу трансформация болдук депчи. Анткени биздин YouTube'дан, Instagram соцсеттерден көрүп алышып, бирлер андай, экилер мындай, 3төр мындай дегенди гана көбүнчөсү мындай кулактарына жаттап алышкан дагы, бирок дальше анын ар жагында сандын аркасындагы философиясын көп маани беришпейт да. Үстүртөдөн билишет. Ошол мүнөздөрүн салыштырып коюшат, бирок негизги бул сандар жөн эле баягы условно коюлган нерсе, анын ар жагындагы тереңинен түшүнбөгөндүктөн болуп жатат да мунун баарычы. Эгерде тереңинен түшүнгөндө биздин көп көйгөйлөрүбүз, көп эмес бардык көйгөйлөрүбүз чечилсе болот, чечсек болот. Алардын прям ар бир чече турган бизге инструкциясын берип атат да. Бүт баарын берип атат, куралдарын баарын. Болгону ошону биз жашообузда колдоно албайбыз. Угабыз, бирок жазабайбыз. Угабыз, бирок жазабайбыз. Баарын билебиз, билем дейбиз. Аны мен уккам, тиги деле айткан, бу деле айткан. YouTube'тун баарын деле айтып атат, сайттын баарын деле айтып атат дейбиз. Бирок бирөөбүз да жазап көргөн эмеспиз. Бирок бизде кече интенсив курста кыздар
интенсив бүтүп атканда жасап башташты да. Биринчи күнүнөн баштап айтып атабыз да басыш керек десек, интенсив бүткөндөн 2 күн калганда басып, баскан сонун турбайбы деп ошону жазып атышат да. Бүтүп атканда 21 күн бүтүп атканда ошону жазып, ошону сезип атышат. Бул эми өтө чоң суроо. Акча чачкан дегендин ар жагында өтө чоң философия жатат. Өтө чоң көйгөйлөр бар. Бул эми сенин азыр бир 10 мүнөттүк эфириңде айтыла турган нерсе эмес. Муну эми интенсив курста биз кенен чечмелеп беребиз. Ушу кошумчалай кетейин да. Бул ар бир санды биз ойлойбуз жанагы 6-лар, 8-дер ошо неме кылат го депчи, 3-төр булар кыйындар экен, энергиясы күчтүү экен, анан булар кармайт экен депчи. Мисалы 3кө келе турган болсок, бул дагы чачат, азартка кирип кеткенде кандай кирип кеткенин билбей калат. Азартка киргенде кармай албай калат. 4 мону 3 миндет да мунун ордун алдым, мунун ордун жаап коем деп кирип кетет. Ошентип бакча бири-бирине ошуп кышып кирип кетет. 4 болсо азыр чыгарам дейт, салат, аны эмнеге кетип атат, каяка кетип атат, кантип кирип кеткенин билбейт. Даже анализ кылып атса деле могу пространство алып кое берет, өзү эле да. Түшүндүкпү? Ушинтип. Мисалы 9 болсо, мен жардам кылып атам деп ойлойт да, мен жардам кылып атам деп сала берет. Мен эл үчүн кызмат кылып атам деп ойлоп кетет да. И все, акча кетти. Акча ошентип ар бир сан 1-ден 9га чейинки сан өзүнүн энергиясы бар. Бир болсо баары жакшы болот деп өзүнө ишенет. Рисковать эткенде бир аябай жакшы болот да, анан баары жакшы болот деп чоң вложение кылып таштайт. Ойлондостон да. Мактаган жерде андан кетти. Ошентип ар бири ошол 2 сомнение болуп туруп, решение чыгарганчакты 3 күнүн ичинде ойлонуп, чечимди кабыл алганча уже салып таштаган болот. Ошентип ар бир сандын өзүнүн ушундай энергиялары бар. Когда бир гана биз бүт ойлойт экенбиз да, мен эле ушу алданып калатам же мен эле ушундай болуп атам десе, жок, баарыбыз эле ошондойбуз. Ага эмне себеп? Биздин жашообузда иреттүүлүктүн жоктугу, көнүгүүлөр жок, өзүңдүн эстиңдө жок, денени башкаруу жок, дене менен ойду бириктирген состояние жок да. Ошон үчүн басуу, суу ичүү, өзүңдү сүйүү, жанагындай медитацияларды кылууну ошон үчүн сунуштайбыз да. Өзүн таанууда ушул нерселерден башталат. Эң биринчи ушул жакта башталабыз, андан кийин аны жеңил суроолор жеңил чечиле баштайт да. Демек, баягы бир эле сан чачпайт, ар бир сан өзүнүн эмеси менен чача берет экен. Ар биринин өзүнүн бир минус жагы бар да. Эмоциональный покупка деген көп болуп атпайбы биздечи? Эмоциональный азыр ушул моментте жыргап алайын деген нерсе көп болуп атат да. Ушул моментте сени мактады чоң собранияда, ой сен кыйынсың деди, бүттү, ошол менен энергия менен барып туруп чачып жибересиң акчаңды. Ушул сыяктуу нерселер өтө көп. Эмоциональный нерсе менен чачып жиберебиз. Демек, ушу биз эмоцияны башкарганды үйрөнүшүбүз керек. Мына азыр айтып өттү, денени туралаганды үйрөнүшүбүз керек. Анан эң башкысы биз өткөн чак менен келечек чак менен, келер чак менен жашай беребиз да. Азыр ушул таптагы жашоону билбей аткандыктан болуп атат да. Ошон үчүн ойду бир иретке келтире албагандыктан мээбизде мусор толтура. Ошонун баарын көтөрүп жүрөбүз да, жана чириген картошканы көтөрүп жүргөндөй эле нерсе да. Постоянно үстүңдө бир мешок картошка көтөрүп жүргөндөй эле нерсе да биздечи. Ошондон арыла албай атабыз. Ошондон арылыш керек эми, анын арылуунун жолдорунун баарын берип атабыз. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. Билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим-билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот сиз менен. Чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле.
бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул баардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар, чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүк алсаңыз болот да, бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.